Анжелика Алтынай Нарбаевага жакшы барып келгиле деп эртеси мындай маек бергениңиз кандай? Жакында эле президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууга катышып келген ырчы Анжелика Кайратова Алтынай Нарбаевага төмөндөгүчө жооп берип суроо салды. Мен Алтынай эжебизге чалып айткам, ушундай волонтерлор барат экен деп. Макул, жакшы барып келгиле деп эртеси мындай маек бергениңиз кандай? Мен ошол жерде апам жана мен фондунда Алтынай Нарбаева эжебиз чуркап жүрөт, ырчы улуу эжелерден деп айттым. Мен болгону дары-дармек сурадым элибизге. Же сыйлык, мактоо, баракча алдымбы өз атыма. Карантинде азык-түлүккө акча дагы берип, 2-3 жака чуркап жүргөндөр унчугушпады. Сиз жана Ирнис Баке грамота алганда биз өзүбүз алгандай кубанганбыз деп билдирди Анжелика Кайратова. Төлөгөн Абдрахманов мисал кылып, ар бир шаардан мыкаачылык менен кыз өлтүрүү керек. Социалдык тармактарда Россияда окуп иштеп жүргөн кыздарды тарбиялайбыз деп чогулган топтун видеосу өтө тездик менен тарады. Аталган видео учурда иликтенүүдө. Дал ушундай видеолордун бирине Төлөгөн Абдрахманов аттуу Facebook колдонуучусу өз пикирин калтырган. Ал билдирүүсүндө Россиянын ар бир шаарынан бирден кыргыз кызын мыкаачылык менен өлтүрүүгө чакырган. Ар бир шаарда мисал кылып бирден кыз өлтүрүү керек, мыкаачылык менен дейт Facebook колдонуучусу. Мындай пикирден улам көпчүлүк аталган жаранды таап, тиешелүү жазасын берүүнү талап кылышууда. Булак Фабула пресс. Милиция Москвада Орусиядагы кыргызстандык мигрант кыздарга карата зомбулукка чакырган 2 адамды аныктап, аларга эскертүү берди. Бул тууралуу 23-июлда Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Орусиянын Ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте көрүлгөн аракеттин натыйжасында мыйзамга каршы чакырык жасагандар табылып, алар Чүй облусунун 28 жана 24 жаштагы тургундары экени аныкталды. Алар кыргыз милициясынын Орусиядагы өкүлчүлүгүнө чакыртылып, түшүндүрүү мүнөзүндөгү маектешүү жүргүзүлдү. Такталбаган жана укукка каршы маалымат тараткандарга карата кылмыш жоопкерчилиги каралганы тууралуу эскертүү берилди. 21-июлда интернетке Москвадагы кыргызстандык мигрант балдар топтолуп, кыргыз кыздар башка улуттун өкүлдөрү менен жүргөнүн көрүп калышса, аларга карата күч колдонууга чакырган видео тараган. Кыргызстандын укук коргоочулары жана активисттери ар бир адам өз жашоосу үчүн жеке өзү гана жооптуу экенин айтып, зомбулукка үндөгөн ошол мигранттарды таап жазалоону талап кылышкан. Орусияда кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны 1,2 миллионго жакын экенин былтыр элчилик маалымдаган болчу. Алардын көбү тейлөө курулуш тармагында эмгектенишет. Булак чындык KG.